Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Кош барабарсыздыктар, дароо мисал карап көрсөк. Кош барабарсыздыктарды окууда бардыгын X-ке карата окуйбуз. Алгач сол жагын, андан соң оң жагын окуйбуз. Жогорудагы кош барабарсыздык төмөндөгүдөй окулат. X чоң 2-ден, кичине 6-дан. Эгерде барабарсыздыкты графикте көрсөтсөк, төмөндөгүдөй болот. Алгач сол жагын көрсөтөбүз. X чоң 2-ден, демек X 2-ден чоң болгон бардык маанилерди ала алат. Башкача айтканда 2-нин оң жагындагы сандар. Эми кийинки бөлүгүн окуйбуз. X кичине 6-дан. X 6-дан кичине болгон маанилерди, башкача айтканда 6-нын сол жагындагы бардык маанилерди ала алат. Эми графикте 2 катталган жер жообу болот. 2 катталган жер 2 менен 6-нын аралыгы болду. Демек жообу X тиешелүү 2-ден 6-га чейинки аралык. Дагы бир мисал карап көрсөк. X чоң -2-ден, кичине же барабар 4-төн. Дароо графикте ушул чекиттерди карайбыз. Алгач сол жагын көрсөтөбүз. X чоң -2-ден, демек X 2-ден чоң болгон бардык маанилерди, башкача айтканда 2-нин оң жагындагы сандарды ала алат. Эми кийинки бөлүгүн окуйбуз. X кичине же барабар 4-төн, X 4 жана 4-төн кичине болгон маанилерди, башкача айтканда 4-түн сол жагындагы бардык маанилерди ала алат. Мындагы өзгөчөлүк X 4-түн өзүн да ала алат. Эми графикте 2 катталган жерди табабыз. 2 катталган жер -2 менен 4-түн аралыгы болду. Демек жообу X тиешелүү -2-ден 4-кө чейин. 4-төн кийинки каша чарчы каша болду. Себеби мында 4 өзү да кирет. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.